үй бүлөдөгү эки адам ортосундагы болгон келишпестик талактан оолак болуу жана талак деген маселе негизи эмне, анын жол жобосу кандай, ошол туурасында кыскача баяндама болмокчу. Al-khilafatu zawjiyya bin-nisbati lil-usra kal-maradi bin-nisbati li-jismil insan. Үй бүлөлүк келишпестиктер, үй бүлөдөгү ызы чуунун чыгуусу денеге байланыштуу бул оору сыяктуу. Дайча айтканда, кандай эле адамдын денесинде кээде оору чыгып турат, сиз каалаңыз, каалабаңыз. Кээде көзүңүз ооруйт, кээде бутуңуз ооруйт, кээде жүрөгүңүз ооруйт. Ошондой эле үй бүлөдө дагы негизинен чыр чатак болбош керек, келишпестик болбош керек, ынтымакта бири-бирине райым кылып, бири-бирине кызмат кылып, бири-бирине алпештеп жашаш керек. Бирок кээде напсиге, каалоого, тилекке каршы кээде ортодо чыр чатак чыгып тура турган нерсе. Эми кээ бир үй бүлөлөрдөн башка. Кээ бир алымдар болгон, айткан 30 жыл жашоо өттү, бирок ортобузда бир да жолу уруш жаңжал болгон эмес дейт. Уккандар анан таң калып, кантип эле 30 жыл жашоо, анан кийин өйдө ылдый сөз болбойбу десе, айтат, анын жолу мындай болду дейт. Качанда аялым ачууланып, аялым тараптан сөздөрдүн көзөмөлү жоголуп баштаса, анда мен унчукпай сабыр кылып калам. Качан мен эгерде ачууланып, ачуу калдырып, шайтан напси мени азгырып кетип жаткан болсо, анда аялым унчукпай калат эле. Ушинтип отуруп 30 жылдан бери ортодо чыр чатак болгон жок дейт. Адам ачууланат, ачуусу келе турган учурда ачууланбаган бул эшек дейт алымдар. Yani insan adam bolgondan adam açuğlanat. Bирок Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala adamdı açuğlanbayt. Bul daima ынтымакта жакшы жашайт деп мактаган эмес, бирок ачуусу келгенде ошо ачуусуну жуткандар деп мактаганда. Ачуусуну жутуйген болсо, дары ошондой ачуусуну чыгарбастан, напсиңизге каршы келген нерсе, келсеңиз тамак даяр эмес, башка нерсе, тияк-бияк айтканыңызды кылбай койду. Москвага барып, жылдап, иштеп, кыйналып келсеңиз, бул жака келсеңиз, башкача сиз күткөн мамиле эмес, тетири чыккан бардык нерсе. Бирок ошо ачууланбастан ачууңузду жутуп койсоңуз, ошону Аллах Таала мактап атат. Мына чыныгы ыймандуулардын сыпаты ушундай болот. Алар кадиминал гайз, ачуулукту жутуп алышат, ката кылгандарды кечирет жана жакшылык кылат деп Аллах Таала мактап атат. Үй бүлөдөгү болгон чыр чатактын себептери көп. Бир адам мисалы ооруп кала турган болсо, ооруну дарылоо үчүн, мисалы баш ооруду, эмне себептен ошо оору пайда болду, биринчи себебин билиш керек. Анан ошого жараша дарылап, оорудан айыгат. Ошондой эле үй бүлөдө демек чыр чатак болот. Чыр чатактын жок кылыш үчүн, жоюу үчүн биринчи эмне кылыш керек? Анын себебин билиш керек. Эмне себептен сиз менен биздин үйдө тынчтык жок болуп атат, үйүбүздө ызы чуу болуп атат? Бунун негизги себеби эмне экен? Ошого бир аз көз жүгүртөлү. Биринчиси суу ихтияри кулли миназ-завжан лил-ахар индал хутуба. Биринчи эми тагдырдан болуп, бала өзүнө жубай издеп атканда, кыз өзүнө жубай шерик издеп атканда, ошондо ката кетип калуусунан болот дейт. Дача айтканда, мисалы, айылдык менен шаардык кээде келише албай калат. Кээде башка улут менен башка улут кээде келише албай калат. Кээде бай менен кембагал келише албай калат. Туура баргандай да. Ошол бири-бирини тандоодо биринчи катачылык кетет дейт. Эң биринчи ошактан башталат дейт. Бул ортодо анан келишпестикке, талаш тартышка алып келет. Ошондуктан ислам шариятында biz murdakı meçhitте болуп аткан сабактарда да айтканбыз, ошол жуучу түшкөндө кандай жуучу түшүш керек, кандай кыздарды караш керек, балдар кандай сыпатта болуш керек. Ошолорго көңүл буруп, кыскасы биринчи тандоону туура кылыш керек, эгер үй бүлөнүн тынчтыгын кааласак. Экинчи фасадул мужтама ал-харижи ал-мухит бил усра. Үй бүлөнү курчап турган сырткы чөйрөнүн бузуку болуусу. Sizin dostoruңуздун жакшы болбошу, жумушуңуз туура эмес жерде болуусу, аялыңыздын курбулары, аялыңыздын тегерегиндеги адамдардын туура эмес, жакшы эместин болуусу мына ушул үй бүлөлүк институттун деле келип куроосуна алып келет экен.
Sırtkı tuğra emes çöyrö üy bülögö tüzdön tüz tasirge Kebir üy bülöler tınçlıkta yaşay albay, akırı barıp kelip olturup deydi, sırttın tasirin sebebinен üy bülödele buzulup ketedi. Üy bülöndele buzuluğuna alıp keledi. Demek çöyrönü özümüzge jakşı tandaş kerek ekenbiz, egerde üy bülöz jakşı boluunu kalasak. Egerde erkek kişi özünü sırtka çıkkan uçurda uyattуулuk çegini saktabasa, bilgendey adamlar menen aralaşıp şariatты karabastan ele egerde mamile soda satıkta kıla öre turgan bolsa, bul dele üyge tasirin beret deydi. Bundaça aytkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Likulli dinin huluk ve hulukul İslami haya." Ar bir dindin özünün kulk münözü var deydi. Özünün münözü var. İslam dininin münözü bul uyattуулuk degende. İslam dininin münözü uyattуулuk. Bundaça aytkanda eger uyattуулuk jok bola turgan bolsa, anda İslamdın köp jerlerine jaraka gelet, İslamda toluk yaşay albaysыңар деген söz. Бұл İslam dini urmatı tutugan en uyattуулuk dindeki en negiz bolup sanalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat: "Ammel arba'a allavati fin nar." 4 ayaldardın toğu alar tozokta bola turgandar. Famra'atun badi'atul lisan ala zawjiha, fahishatul kalam. Uşunday ayal anın tili güyösünü buzuku. Söz söylөгөндө uyatsız söyleydi. Tilini başkara bilgen adı, bilbeydi. Ar kanday sözlerde, kargışlarda, başka nerselerde Peygamber aleyhissalam da aytat: men la'an bolup, kargış aytuvchi bolup men jönötülgön emesmen. Daçatan musulman adam kargış ayta turgan, tildene turgan, ar bir nersegele narazı bolup kargay bere turgan adam bolboyt degen söz. Birinci tozok ayalın sıfatı kanday eken, güyösünü tilini açar. Güyösünü tilini açar. İn gaba anha zawjuha lam tasun nafsaha ve in hadara adathu bilisaniha. Egerde güyösü andan ketken bolsa, jok bolsa komandirovkaga ketti, başka jaka ketti, jumuştap ketti, saparga çıkıp ketse, anda güyösünü kıyanat kılgan, özünün nafsisin saktabagan. Kalaganda eşikке çıkıp, özü bilgendi kılıp, ötügün törüge ilip, kalaganda kiyinip, kalaganda basıp, jasanıp alıp, sırtta жүрgөн ayal. Bul tozokko bara turgan. Kaçan üyge güyösü gelse, güyösüne ıza jetkiret. Arganday tuğra emes sözler menen, tuğra emes körünüş menen, tuğra emes abaldar menen tosup alуу menen güyösünü kıyınçılıkka salgan, mına uşul birinci top ayaldar, tili jaman, güyösü joktu, özünü saktabagan ayaldar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ayyumma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fahiya zaniya ve kullu aynin zaniya." Kaysıl ayal egerde atır koldanıp alıp, makul al jolukçan bolsun, makul al hijabçan perdede жүрgөн ayal bolsun, birok uşunday atır sevinip, oşol atır menen erkeklerden, adamlardan aldan ötüp oşolor bul jitini jittasın degen niyette eger arala öte turgan bolsa, fahiya zaniya, anda bul ayal zinakor ayal bolup sanalat. Bul zina kıldı, oşo jiti menen, oşol jaman oylordu tuğduruu menen, bul zinakor ayal bolup eseptelet. Ve kullu aynin zaniya, jana ar bir bul ayalga düşkön göz, oşo erkeklerin arasında göçöde atayın özün görsetip jasanıp çıkkan ayalga düşkön gözdün bardığı zinakor gözдөр bolup sanalat. Yani urmatlı tuğandar, al mar'atu an nisa avra, ayal kişi bul avrat bol eseptelinir. İza harajat min baytiha istashrafaha şeytan, kaçanda üyden çıkkanda şeytan anı öte sulu kılıp görsetet deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kozdop salat. En jakşı waqarna fi buyutikunna, en jakşı ayaldarga görsetme kaysıl özde alar üyde oltursa, sırtka çıkpasa, en jakşı perde üyü, en jakşı perde güyösü, batırak turmuşka çıksa, üyde bolsa, sırtka çıkkanda anda toluk pardanın şartı menen. Özünü sırtka görsetpöstön. Azır kuçuda misалы sırtka çıgунун dagı bir ыкмасы payda bolgon, üydele olturup durup internet, TikTok, başka nerseler, internet bulakları arkalı tolluk özünü sırtka görsetip otat.
Sırtqa çıkkanda takva katары görünөt. Adamlar menен muamelede dinde bekemdey görünöt. Bирок жалгыз отуруp калганда шайтан менен шерик өзүнүн кооздугун, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерсени дүйнө жүзүнө жарыялап атат. Аял киши үйдө кооздонуш керек. Аялдын табиятында бар. Кооздонуу деген адам аялда өзү умтулуу бар. Ошондой табиятында бар. Бирок кооздонуусун үйдө күйөөсүнүн жолдошунун алдында толугу менен кооздонуш керек. Ошо сулууланбаса, балким күнөөкөр болот. Үйдө жасанбаса күнөөкөр болот. Атырын, жакшы кийимдерин кийбесе үйдө, анда күнөөкөр болот. Куранда Аллах Таала айткан: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа литаскуну илайха." Аллахнын белгилеринен болуп эсептелине жалгыз кудуретине далалат кылган, силердин ичиңерден эле силердин шеригиңерди жаратып берди, литаскуну илайха, силер эркектер алар аркылуу тынчтык табууңар үчүн. Yani erkek kişi ayalı arqылуу тынчтык табыш керек. Ойу башка сырттагы башка аялдарга ойу кетпеш керек. Бузуку жака ой кетпеш керек. Аны үчүн эмне кылат? Аял киши үйдө толук өзүнүн кооздугун көрсөтүш керек. Өзү жасанып, сулууланыш керек. Эгер үйдө канча жасанса, канча сулууланса, канча жакшы кийимдерди кийсе, ошончо сооп алат. А сыртка чыкканда тетири сыртка жасана турган болсо, ошого жараша анда күнөө алат. Үйгө кайтып келгенге чейин периштелердин каргышын алат. Ошондон аялдар биринчи үй бүлөнү сакташ үчүн эң биринчи аялдан көбүрөөк ката кемчилик кетет. Алла акылдарын бир аз азыраак кылып жараткан, дининде эле бир аз кемчиликтүү кылып жараткан, көбүнчө аял затынан кемчилик кетет. Ошондо биринчи аял өз милдетини жашоодо аткарсын. Аял киши өзүнүн жашоодогу милдетин аткарсын. Тозок аял демек кандай экен? Күйөөсү кеткенде өзүнүн напсини сактабай, жана күйөөсү келгенде ага ыза жеткирет. Экинчи тозок адамдардын сыпаты имраатун тукаллифу заужаха ма ла ютиq. Ушундай бир аял өзүнүн күйөөсүн күчү жетпеген нерсеге милдеттендирип, шарт коюп кыйнайт. Андай кылып бересиң, мындай кылып бересиң, тигилерди көрүп атасың кандай жашап атат, буларды көрүп атасың эмне кылып атат деп олтуруп, күйөөсү күчү жетпей жаткан, иштеп атат, болгон аракетини кылып атат, бирок болбой атат, тагдыр экен. Алланын тагдырына жараша рызык ар кимге ар кандай берилет экен. Bir adam misалы 8 saat bir konteynerde жумуш кылат, ошол эле товар, экинчи адам деле ошондой эле жумуш кылат, бирок бирөө бай болуп атат, бирөө карзга кирип баратат. Алладан экен бардык нерсе. Күчү жетпеген, кудурети жетпей турган нерселерге күйөөсүнү милдеттендирген, күйөөсүнө шарт койгон аял, бул деле тозок аял деди. Васалиса имраатун ла тасуру нафсаха анир риджал ва тахруж мин байтиха мутабаррижа. Үчүнчү, азыр биз айтып өткөн, ушуна аял өзүнү башка эркектерден тоспой, жана өз үйүнөн жасанып чыккан аял. Биринчиден эркек кишиде бир аз гайрат болуш керек. Кызгануу деген сыпат болуш керек. Даюс деп коет, аялыны, кыздарыны, карындаштарын, эжелерин, аял затын кызган баган эркек бейишке кирбейт деген пайгамбар алейхисалам. Биринчиден эркектик намыс деген болуш керек. İslam tarixindagi eng qisqa xutba, jumada, ayttarda xutba o'qilatqa minbarga chiqib. Eng qisqa xutba ушул болгон экен, чыгып туруп эле ушу бир эле сүйлөмдү айтып койгон, эркек киши эч качан ийгиликке жетпейт, качан аялдары жылаңат жүргөн болсо деп, ошо менен хутбаны бүтүрүп койгон экен. Ушу сөздүн өтө зарыл болгондугу себептен. Эркек киши эч качан ийгиликке жетпейт, эгерде аялдар сыртта жылаңат жүргөн болсо деп. Ошондон бул исламдагы өтө чоң көрсөтмө. Кыздарыбыздан, аялдардын жаштыгынан баштап ошолорго ушундай тарбият бериш керек. Уяттуу болсун. Бүткүл пайгамбарлар, ар бир пайгамбардын оозунан айтылган сөз дейт пайгамбарыбыз алейхисалам. Ар бир пайгамбар өзүнүн коомуна, өзүнүн элине дават кылып атып, насаат айтып атып, алар айтат эле: "Фа иллам тастахи фасна ма шит", эгерде уялбасаң, анда билгениңди кыла бергенди. Уялбасаң, анда билгениңди кыла берген. Үйүнөн жасанып алып сыртка чыккан болсо, азыр эми жасанып сыртка чыгыштын да кажети болуп калбады. Үйдө олтуруп алып эле 24 саат жашоосуну эркектерге бүткүл ааламга эч кандай визасыз, башкасыз эле
çegaradan ötpөй эле интернет булактарына жүктөп коюп, дүйнө жүзүнө өзүнүн сулуулугуну, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерселерди арам нерсе менен алектенип дүйнө жүзүнө ашкере кылып отурат. Кээде намаз окуган, перде таккан, жолукчан дагы ошондой жасанып чыгат, көздөрүн боёп, башка нерсе кылып, атыр себинип, жолуктарын кайра алмаштырып, анын максаты эмне? Сыртка чыккан эркектерге жагамы, жакпаймбы деген ниетте. Өзүнүн күйөөсү да көрсө таныбай кетет, бул кандай сулуу кыз экен деп. Үйдө жүрсө андай дебейт. Сыртка жасанбастан чыгуунун жолдомосу. Хижаб дегендин мааниси тосмо. Бир жолу Такый Усмани сап айтат, өтө чоң алым киши, сапарда кетип аттым эле дейт, поездда. Сапарда кетип атсам, алдымда кызым бар. Бул тарапта бир апа, жашы чоң олтурат. Бирок апа бираз мындай апа экендиги билинип турат, тосулган эмес да. Кызым толук пердеде болчу дейт. Анан ошол поезддин кызматчысы келип калып туруп, анан менин кызыма биринчи кайрылды дейт, өзү аксакал киши да. Кызыма кайрылды дейт, апа сиз бул жака өтүңүз деп жакшыраак жерди көрсөттү дейт. Наркы тушунда олтурган апаны дейт, аны жашыраак деп ойлоду дейт да. Мен ошондо түшүндүм дейт, хижабтын максаты эмне экендигин. Yani hijab degeni oşo karaganda al ayalga байланыштуу эркектин эч бир ою бузулбаса да. Билинбесе, жашпы, карыбы, сулуубу, сулуу эмеспи, билинбесе, ошондой деңгээлде чыккандан аракетин кылыш керек да. Ошо иншалла аракет кылалы туугандар, бул уяттуулук чегинен чыгып кетүү, үй бүлөнүн аял менен эркек бири-бирине шектенип калуусу, бул үй бүлөнүн жашоосун тозок айланып калды дегени. Бардык нерсе ызычуу менен бүтө берет. Конокко барасыз, башка кыласыз, келип алып эле ызычуу. Эмне карайсың, эмне сүйлөйсүң, телефонуңузду бир азга таштап койсоңуз, кайра кирип келсеңиз ызычуу, бул кимден келген, каяктан жазган, бул кимдин номери, эмнеге чалат, эмне үчүн? Себеби уяттуу эмеспиз. Уяттуулуктан чыгып кеткенбиз. Ошондон бири-бирибизге шекке сиз менен биз жол ачып койгонбуз. Ошо иншалла аракет кылалы, үй бүлөнү сактайлы, аны үчүн ар бирибиз уяттуу болалы иншалла. Аллахым амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.